Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен тааныштырчу дагы бир өзгөчө таланттын ээси ай чырайлуу эжекебиз Самара айым. Насырова Самара Бакировна Ош облусунун Кара Суу районунун Телман айылында туулган. ОГИПнин биология факультетин аяктаган, кесиби мугалим. Алгачкы ыр-саптарын 5-класста апасы каттуу жол кырсыгына кабылганда жазып баштаган. Мектептеги кароо сынактарга дубал гезиттерин чыгарууда салымы чоң болгон. Жашоонун агымына карай үй бүлөсү менен 2004 жылдан бери Москва шаарында жашап келет. Галерея Бульвар гүл салонунда флористка болуп эмгектенет. Леди Кейджи, Кыргыз туусу, Асаба, Тил маданият, Аруу дүйнө, Нур гезиттерине, Жетиген, Ала тоо журналына чыгармалары жарыяланып турат. Көктөм, Эки асыл, Тагдырдан тамган тамчылар, Сезимдер тополоңу аттуу ырлар жана аңгемелер жыйнактарынын автору. Жетинин бири Кыдыр долбоорунун негиздөөчүсү. Учурда Москва шаарында жашап эмгектенет. Үй бүлөлүү, 2 кыз бир уулдун жана бир неберенин энеси. Самара эжекебиздин жан дүйнөсүнөн агылып чыккан ыр-саптары назарыңыздарда. Шүгүр кылуу. Сыноосун кабыл алып жараткандын, сынбадым, көңүлүмдү канатпадым, сабыр бер, о теңирим бир пендеңе, самадым жакшы күндүн барактарын, салганын кайран баштын көз көрүүдө, сан түркүн турмуш ырын өткөрүүдө, сыласа 15 күнү маңдайымдан, сынаган 15 түнү бет келүүдө. Көтөрүп көз жаш төгүп майышпастан, көр ири кабыргадай кайышпастан, көөдөндү көтөрөйүн улам бийик, көпчүлүк пенделерден калышпастан. Куш сайрап түн узалып таң атканда, кубанткан жашоо кайра саматканда, жаралып бул дүйнөгө келгениме шүгүр деп таазим кылам жаратканга. Амандыкты Кудайдан көп тиленем. Жүрөгүмдүн астына жүрөк бүтүп, ойлорума керемет тилек бүтүп, түйүнүңдү оңунан чечөгөр деп, жаратканга жалбарам тилеп күтүп. Кытыгылап ичимди тепкиледиң, эт жүрөгүм эзилип элжиредим, кан жанымды, күчүмдү, кубатымды, кенжетайым өзүңө энчиледим. Туйдуң бекен атаңдын сылаганын, өзүң арнап апаң ыр кураганын, ашыккандай туйлайсың кээ күндөрү, саналуу күн, саат калды чыда жаным. Туюкпайым кичинекей кагылайын, тилек айтып Кудайга жалынамын, жомок айтып ыр окуп күндө сага, келериңди күтөмүн, сагынамын. Аман эсен экөөбүз көрүшөлү, биргеликте ааламды бөлүшөлү, Аллах буйруп аз күндө ымыркайым, эне бала жытташып өбүшөлү. Эне деген зор атты энчилеген, курсагымда тыбырап тепкилеген, тепсе деле мейличи эркелесин, амандыкты Аллахтан көп тиленем. Жан дүйнөмдөгү жаңырык. Бул турмушта эчен ирет тапталдым, кайран башты ойго тоого калчадым, бирде балкып араласам ай жылдыз, тамчы сууга бирде жетпей чаңкадым. Айланамды карап көзүм кубанат, бакыт качат, а мен келем кубалап, адилетсиз бул жашоого чыдабай, аалам кезип кетким келет жумалап. Баары түгөл, жетпегенсиз бир нерсе, баарын чачып ийгим келет жин келсе, миң онтолоп толгоо тарткан аялдай, жүрөгүмдү өйкөп турат кир нерсе. Ошол кирди келди силкип таштагым, жан дүйнөмдү тазартуудан качпадым, мурдагыдай күлүп жашайм эми мен, дедим дагы жаңы жашоо баштадым. Таштап баарын тоого кетип калсамбы, ар чакайың булактарга барсамбы, боз үйүмдүн ичи толуп балага, баатыр эне тоолук болуп алсамбы, дал ошондо мен өзүмдү табаармын, балдарымдын балжытына канаармын. Жакшы адамдар. Жакшы сөз кандай жакшы жан эргитет, жакшынын ойлору бар мээс эргитет, жанашсаң андай жанга капысынан, жан дүйнөң ааламайды эркин кезет. Жакшы адам жылдыз сымал жанып турат, жүзүнөн жылуу нуру тамып турат, дидары аурасы таза жандар, дилиңе аруулукту салып турат. Баарлаштым дал ошондой адам менен, баятан сыр чечиштим калам менен, жүрөктөр шыбырашып жазылды чер, алдыга шилтеп таза кадам менен. Баарлаштым апакемдей адам менен.
Сиздер Самара Насырова эжекебиздин калеминен жаралган ыр-саптарга күбө болдуңуздар. Айта кетчү нерсе, бүгүн Самара эжебиздин өздүк майрам экен. Убакыттан пайдаланып, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Дайым бул жашоодо бар болуңуз жана бай болуңуз демекчимин. Кийинки видеолорумда жолукканча аман туруңуздар.